Салам достор. Сулуулук дүйнөнү сактайт дегенге кошуласыздарбы? Азыркы жашоодо көпчүлүгүбүз адамдардын кийимине, кымбат баалуу буюмуна жана эң башкысы сулуулугуна карап мамиле кылып калдык. Азыркы кыздар моданын артынан кууп бара жатабыз. Башында жөн гана кызыгабыз, дүйнөлүк моданы жаңылыктардан тыңдайбыз. Анан кантип кирип кеткенибизди, ансыз жашай албай калганыбызды байкабай калабыз. Мен сиздер менен сиңдимдин окуясы менен бөлүшкүм келип турат. Дароо айтып коеюн, мен модага каршы эмесмин. Жөн гана сиздер менен бөлүшкүм келди. Моданын артынан куубай, чеги менен пайдаланса болоорун айткым келди. Мына силерге эң жакшы мисал. Менин сиңдимдин аты Бермет. Ал болгону 18 жашта. Анын бет боекторго болгон сүйүүсүнүн айынан чыныгы сулуулугун жогото ала жаздады. Мунун баары Инстаграмдагы бьюти блогерлердин видеолорунун айынан башталды. Эми силер билсеңер керек, булар ар кандай бет боекторду текшеришип, ошол жөнүндө видео аркылуу айтып беришет. Бермет 16 жашынан баштап алардын видеолоруна кызыгып, моданын артынан кууй баштаган. Башында жөн гана атактуу модельдердин видеолорун көрүп жүрдү. Анан ал акырындан атактуу фирмалардын боекторун сатып ала баштады. Ибаса ал өзүнө кереги жок боекторду дагы сатып алчу. Бир күндө бир нече жолу бетин боечу. Ооба, мен муну жаман адат деп билчүмүн. Жанагы өзүңдүн эле келбетиң жакшынакай, бет боекто колдонуп баарын бузасың деп түшүндүргөнгө аракет кылчумун. Бирок ал мени укчу эмес, себеби мода анын башын айландырып алган. Анткени сулуулук дүйнөнү сактайт имиш. Ишенесиңерби? Биздин шкафта орун жок калды. Баардык коробкалар жана текшелер Берметтин бет боекторуна толуп калган. Ушунун баары жинимди келтирчү. Үйдөгүлөр берген акчанын баарына ал бет боего алчу. Башында бат эле өтүп кетет деп ойлочумун. Бирок күндөн күнгө, айдан айга коробкалар кереги жок бет боекторго толуп атты. Бул кылыгы таң калыштуу болуп жатты. Түшүнбөй да бараттым. Мен токтотконго аракет кылдым, бирок ал мени эч укпай да калды. Күндөрдүн биринде Бермет атактуу фирманын бет боекторун алып келди. Мен кызыгып сурадым, мындай кымбат баалуу бет боекторго акчаны каяктан алдың деп. Негизи бул фирманын бет боектору аябай кымбат турат эле. Булар бир магазинде чоң арзандатуу менен сатылып жаткандыгын айтты. Бул нерсе мени кичине таң калтырды. Чын айтканда, силер кайдан көрдүңөр эле мындай жакшы бет боектор арзан болоорун? Берметтин кубанычы көпкө созулган жок. Бир ай ошол бет боектор менен колдонгондон кийин Берметтин бети көз алдыбызда бузула баштады. Беттерине безеткилер чыгып, териси кургап кетти. Ал өзүн алдап сооротуп жатты. Бетин эс алдыргандан көрө кайра башка ар кандай бет боекторду шыбай баштады. Ошентип бети огош бетер бузулуп, кожасы аллергия боло баштаганда Бермет эсине келди. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Эмнени туура эмес кылдым деп сүйлөнүп жатты. Бир ай бою Бермет экөөбүз доктурга барып айыктырганга аракет кылып жаттык. Бетинин териси жакшы болуш үчүн көп убакыт кетти. Ал аябай капа болуп жатты. Ошонун айынан дагы катуу кыйналды. Ал эмнени ойлонуп жүрдү эле, ушуну көрмөк да. Бирок айыккандан кийин баарын түшүнүп, от менен ойногонун сезип, акыры баардык кереги жок бет боекторун ыргытты. Ошентип Бермет аз-аздан боёно баштады. Эми түшүндү го деп ойлогом, чыныгы сулуулук эч качан модадан кетпешин. Бирок силер ойлобогула ал өзүнүн кызыгуусунан бат эле арылды деп. Ооба, ал бет боекторго болгон кызыгуусунан арылды. Бирок анын ордуна кийимдер келди. Достор, бул видеого лайк басып, биздин каналга катталгыла. Эгер сиздерде дагы ушундай окуялар болсо, комментарийге жазгыла.